Электромобиль Tesla унааларына кызыккандар бул видеону аягына чейин көрсүн. Бул видеоролик видеонун аягында коюп берилет. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына миктеп катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Үрөө учурган жол кырсыгы. Авто кырсыктын натыйжасында бир адам каза болду. Бишкектин жанында адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Кече Манас айылында Васильевский трассасында Бишкек шаарынын тургуну өзүнүн Volkswagen Golf 3 үлгүсүндөгү унасын түштүктөн түндүктү көздөй айдап баратып, Зил 130 жүк ташуучу унасы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен жеңил унанын айдоочусу алган жаракаттан улам ошол жерде каза болгон. Ар кандай жаракаттар менен унанын ичинде болгон уулу Бишкектеги номер 4-ооруканага жеткирилген. Учурда сокулук рейбинин тергөө кызматы тарабынан тиешелүү экспертизалар дайындалууда. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Сокол Медиа. Токтогулда адам өлтүрүүгө шектүү кармалды. Экинчи күнгүнү саат 11:00 чамасында милицияга Токтогул шаарынын көчөлөрүнүн биринде жашы 40-45 жаштагы эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы кабарланган. Бул боюнча Токтогул рейптин маалыматтарында электрондук журналына катталып, алдын ала териштирүү иштери башталган. Окуя болгон жерге Токтогул рейптин жетекчилиги жана Акчам тергөө тобу райондук прокуратурасынын жетекчилиги биргеликте барып, тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүү учурунда Токтогул шаарынын көчөлөрүнүн биринде жыгач каша менен куролонгон жер аянтында Токтогул районунун 1979 туулган тургуну бет тарабында жаракаттары бар абалда жансыз денеси табылган. Бул окуя боюнча топтолгон материал Токтогул рейптин кылмыштардын бирдиктүү реестерине кылмыш жаза кодекстин ден соолукка оор залал келтирүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Каза болгон жарандын өлүмүнүн келип чыгуу себептерин аныктоо максатында кошумча соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Аталган кылмыштын бетин ачуу максатында Токтогул рейптин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн акчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишине шектүү катары Токтогул районунун 1977 туулган тургуну кармалып, 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Булак Седепкежи. Өзүн халиф деп жарыялап, артынан 15 адам чогулткан якын инкарчы кармалды. Моп адам өзүн халиф атаптыр. 15 жан жөкөр менен кармалыптыр. Якын инкарчылар өтө көбөйдү. Аны айтсак, биз жаман халиф менен таанышып алгыла, балким кереги тийип калабы. Садыр менен Ташиев чече албаган маселеңер болсо, кайрылып каласыңар деп Мекендеш Ру KG Instagram социалдык тармактагы баракчасына дал ушундай билдирүү жарыяланды. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Сузактагы кырсык. Жабыркаган окуучулардын баары ооруканадан чыкты. Жалал Абад облусунун Сузак районунда портер сүзүп кетип, ооруканага түшкөн окуучулар сакайды. Бейтаптардын баары ооруканадан үйлөрүнө чыккан деп билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча координатору Каарманбек Байдавлетов айтымында кырсыктан улам жалпы 20 окуучу ооруканага жаткырылып, анын 10 Бишкекке которулган. Бүгүнкү күндө бейтаптардын баары ооруканадан чыгышты. Акыркысы Бишкектеги ооруканадан 27 майда чыгып келген. Учурда балдар жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистеринин көзөмөлүндө, дейт Байдавлетов. Белгилесек, 2 майда Сузак районунда катмы эс алуучу жайында Манас айтуу боюнча республикалык каруу сынакта окуучуларды Hyundai Porter унасы белгисиз себептерден токтоп турган жеринен жылып тебелеп кеткен. Анын натыйжасында 32 бала ар кандай жаракат алган. Kanka tümeni Medel işlerinde olan, Medel işlerinin bir ayda yanıp gitti. Avariye bulamadılar, yok Afrika tiyatrosu yanıp gitti. Burası yanıp basakları. Yine düşündüğüne, elektronik düşünürken korkmuyor umaşılan var, şarkıydı. Dura verdi zaman, taşayacak ölçüde yanıp gitti. Yani dostlar, bir ayda yanıp gitken kanka kazarası yolları. Reis şöyle geldi be. Maşının öttük ve aynadan issiz. Öptü ha maşını.